Бүгін 15 декабр 2022 жылы біз азыркы учурда Аксай айылында турабыз. Кыргыз-тажик чекарасында жайгашкан айыл. Дал ушул айылда 14-17 сентябрь аралыгында катуу куралдуу кагылыштын айынан көптөгөн үйлөр жабыркаган болчу. Азыркы учурда Баткен облусунун жетекчиси, президенттин Баткен облустук ыйгармуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин жеке көзөмөлүндө дал ушул айылда кайра үйлөрдү куруу, кайра калыбына келтирүү иштери ыкчам жүрүүдө. Президенттин өкүлүнүн Аксайга болгон сапарынын алгачкы бөлүгүндө соңку чегара окуясында тоок фермасы жабыртаткан Адилет мырзадан кабар алды. Иче артыңыздарда мамлекет бар буйруса. Мына бул жерге азыр бүт эле жетекчилер келип көрүп кетти. Бул жака мына министр кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Үсенбековичтагы өзү келип, атайын комиссияда киргизип, Адилетти кабыл алып, ушундай бир чечим алып берип, мына азыр мамлекет тараптан ушул сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздерди, бизнесиңиздерди улап кетүү боюнча, ушуну калыбына келтирүү боюнча мына тиешелүү жетишиктүү акча бөлүп берди буюрса. Ана мурунку болгону кредит алгансыздар 9 миллион 600, аны дагы толугу менен кеч беришти мамлекет өзүн алыпчы. Ошондуктан мен ойлоймун, келечекте бул жерде дагы азыр Адилетте ишенич бар. Иштеп жүргөн, буюрса атасынын жолун жолдоп бул жерди өнүктүрөт деген ишеничтебиз барыбыз. Мамлекеттенчи мына өздөрү келип бардыгы да Адилет баарына кабыл. Бүгүн дагы президент айтып атат, ошол жерде чоң ишкана бар экен, ошону давайте калыбына келтиргиле, иштеткиле депчи. Буюрса мен ойлоймун жакшы болот. Ular canlı koyduğunda bazı Konuşuyordu zaten kardeşim. Görüp ketkenmi? Bu emede Manda çektiğimde bizim rakip kırmızılar yaşayan bir şirketi. Buna uşa kırmızılar жасап атат. Ne bunu atan koy şirketten barıp can aldı hiç başlatmaz ki. Bunаны алып колдоно беребиз да. Bunаны колдонсо болот. Кезинде бул тоок фермада 26 миң тоок болгон. Баткен областынын толугу менен жумуртка менен камсыз кылып турган. Андан тышкары башка областтарга дагы, коңшу өлкөлөргө дагы сатып турган. 14-17 сентябрдагы когалаңда бул тоок ферма каттуу жабыркап, андан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келип ушул тоок ферма менен таанышып, жана ээси менен сүйлөшүп, ошондо айткан, бул тоок ферманы тез аранын ичине калыбына келтиребиз, болгон кредитиңерди жооп беребиз, жана кайра калыбына келтирүү үчүн дагы биз мамлекет тараптан акча бөлүп беребиз деп. Бүгүнкү күндө ушул тоок фермасынын ээсин толугу менен кредитин жооп берди мамлекет. Андан тышкары ушул калыбына келтирүү боюнча жете турган тиешелүү акчаны бөлүп берди. Азыркы учурда бул ээси калыбына келтирүү ишин баштады. Андан соң ыйгармуктуу өкүл Аксай айылында курулуп жаткан үйлөрдүн курулушу менен жеринен таанышып, алды бүтөр алдында турган үйлөрдү өз көзү менен көрүп чыкты. Так, уже эшиктерди коюп баштаптыр, Polşa aldım kıyılarını. Bunlar üstünün onlar жақсы уже. Birinci soyda azam Қалысы sırada kelime ajetine işte koyarak da. Кстати, это что Молдавчы. Жақсы oldu. Молдав.
İşte жүріп отыр. Bursa жаңы жылға чейин бүтүп коебуз, а? Қаласа. бүтөбүз. Қаласа. 10 күн аралыгында бүтүп коет. Жакшы. 10 күндө бүтөт да. Al bize şpatlıyorlar, kettik. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Nasılsın? Siz görüşlerine Kaç yapıyor siz ya? Сіздер көріп тұрған дәл ушул коттедж болып салынып жатқан, қызыл кірпіштен салынып жатқан үйлер азыркы учурда мынакей көріп тұрасыздар. Стенасы бүтүп, Кудай буйрса, монолит жаткырылып, бүтүп алдында турат. Мен ойлойм бул тез арада дал ушул жерде чоң бир шаарча пайда болот деп мен азыр элестеп жатам. Албетте бул шаарча пайда болгону өтө кооз Аксай айылынын эң кооз жери болуп калат деп так кесе айта алам. Бул үйлөрдүн мынакей көрүңүздөр кандай сонун бирдей формада түшүп жатканына назар салып, көңүл буруп койсоңуздар болот. Бул жерде мынакей атайын ушундай строй материалдар келип түшүп атат, токтоосуз. Мамлекет тарабынан бул жерде үйлөрдү курууга чоң суммадагы акча бөлүнүп, жумуш күн сайын токтоосуз кызуу жүрүп жаткан учуру. Бүгүн чек ара айылдагы курулуп жаткан курулуш иштери менен кабар алдык. Жалпысынан курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Өлкө башчысы белгилегендей, бир канча үйлөр жаңы жылга чейин тапшырылат. Калгандары жаңы жылдан кийин аба ырайы жакшы болуп турса, бүтүргөнгө аракет кылышат. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей көрүп турасыздар, үйлөрдүн курулушу өз нугунда жүрүүдө. Албетте бул айыл Кудай буйрса жаңыдан түптөлүүдө деп айта алат элем. Мындай үйлөр Кудай буйрса толук бүтсө, башында айтып кеткендей, коттедж сымал болуп, Аксай айылы жаңы шаарчага айланат. Мен жийиттем, урматтуу көрүүчүлөр, ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар. Элибизде тынчтык болсун, жергебизде тынчтык болсун, чек арабыз тынч болуп, мындан ары өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулушуна чын жүрөктөн тилектешмин. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.